кол жакшы дейт. Мына бүгүн Элим Барсынбек коомдук кайрымдуулук фондунун мээримдүү тыйын акциясынын кезектеги утуучу ачуу аземи болууда. Келген конокторду жаш балдарды кызыктыруучу оюндар жана белектер күтөт. Буюрса мээримдүү тыйын долбоорубуздун акциябыздын 10-чу ирет болуп өткөнүнө Дордой Плаза 2-де ачык деп жарыялайлы да. Чоң рахмат. Эми достор, бүгүнкү мээримдүү тыйындын жүрүшүндө могул жерде тизилип турган белектерди сиздер утуп алышыңыздар мүмкүн. Ал үчүн сиздер лотерея билетин алышыңыздар керек. Лотерея билетин алуу үчүн бир 300 сомдон жогору деп коелу, баардыгы калыс болуш үчүн. Же тыйындарыңыздарды, же ата-энелер, же каражаттарды мына балдарга берсеңиз, биздин кутушаларга таштасаңыздар, биздин ыктыярчылар Элим Барсынбек сиздерге лотерея билеттерин берет. Элим Барсынбек коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган кезектеги мээримдүү тыйын акциясы өттү. Аталган акция 2015-жылдан бери уюштурулуп, муктаж болгон үй-бүлөлөргө жардам колун сунуп келет. Быйыл 30дан ашуун балдардын операциясына дарылануусуна жардам берген. Элим Барсынбек фондунун төрагасы Айдар Кубанычбеков жыл сайын 2 ирет өткөрө турганын айтып, канчалаган жаш балдардын өмүрүн сактап калууга мээримдүү тыйын акциясына келген ар бир жарандын салымы чоң экендигин айтат. Өсүп келаткан муунубузду бергенге үйрөтүү. Бул долбоорубуз негизи ООНдун түштүк деген сайтында жарыяланган. Элим Барсынбек Кыргызстан башка чыгыш Европа өлкөлөрүнө колдонулсын деген мааниде. Анткени бул жакта айтып кеткендей эле бала тыйын чогултуруп, ана төгүп атканда кадимкидей кол чабып, боорке жүрөк деген медаль берилет. Андан сырткары ошо айтып кеткендей эле чогулган каражат өзлөрүнө окшош кичинекей балдардын дарылануусуна жумшалат. Экинчи максат жанагындай ата менен апанын азыркы учурда көрүп атабыз, баары социалдашып кеткен, баягы убакыты жок, балага көңүл. Бул жакта атайын базар күндөрү өткөрүлөт. Эмнеге? Ата-эне баласы менен биргеликте келет бул жакта. Аз да болсо убакытты бирге өткөрөт экен. Чындыгында көптөгөн ата-энелерден бизге маалымат келип түшүп атат. Баягы ар базар күндөрү 1 саат болсо да 2 саат болсо да ушу балдарга үй-бүлөгө арноо деп атайын, family time, үй-бүлөлүк убакыт деп коюп коюштук дейт. Кадимкидей үй-бүлөдө да ынтымак пайда болду дейт. Ошондон улам негизи колдоп келаткан баардыгына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Акциябыз бир эле Бишкек эле эмес, Ошто, Жалал Абадта, Таласта, мына Кызылкыяда буюрса өткөн турат. Жалпы Кыргызстан боюнча мына 70тен ашык баланын өмүрү сакталып калды. Элим Барсынбек коомдук кайрымдуулук фонду 5 багыт боюнча иш алып барат. Балык эмес, кайырмак карматуу принцибин карманып, социалдык жактан колдоого муктаж үй-бүлөлөргө жанын багып кетүүсүнө да көмөктөшөт. Ошондой эле чет өлкөдө жасалчу кымбат операцияларга муктаж болгондорго фонд түрдүү акция, кайрымдуулук концерттерди уюштуруу менен жардам берип келет. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова коомдук фонд менен тыгыз иштешип, өспүрүм балдарга биргеликте жардам берип жатканын айтат. Министрлик көп жылдан бери иш алып барат. Себеби биздин ошо алып барган ишибиз бир. Бул турмуштук оор кырдаалдагы жарандарга, балдарга жардам берүү иштери, көмөк көрсөтүү иштери. Себеби ошол үй-бүлөлөрдү ошо оор кырдаалдан чыгаруу боюнча мамлекеттик программадан да тышкары ушундай коомдук фонддордун кошкон салымдары көп да. Анан биз сөзсүз түрдө тыгыз иш алып барышыбыз керек. Анан бүгүнкү акция мээримдүү тыйын бул балдар кутучаларды алып кетип чогултуп атат тыйындарды бири-бирине жардам берүү менен ошо балдардын тарбиялык маанисине да аябай чоң таасир этет. Себеби балдар мында боорукерлик, мээримдүүлүк, ошо сезимтал, ошо жакшы алардын ушу мүнөзүндө жана түптөлөт да, ушуна жакшы сезимдер. Элиза Арстанова 8 жылдан бери фонддо ыктыярчы болуп келет. Мээримдүү жардамга кол сунган инсандар көп экенине кубанган ыктыярчы бүгүн да шаар тургундары активдүү катышып жатканын айтат. Мен уже 8-нчи жолу катышып атам, азыр буйруса. Ошо ар бир өткөн сайын өзүндө да толкундануулар болот да. Мисалы жаңы билген адамдар мындай көргөн жок, буга чейин билген эмес бул фонд жөнүндө. Бирок ушул жерде акцияларда адамдардын кылып аткан мээримдүү мындай кайдыгер карабай адамдарга жардамдашып аткан көрүп, өзүлөрүнүн чөнтөгүндө канча сом болсо, ошону дагы салганга даяр да. Балдарды жаштайынан алуучу эмес, берүүчүлүккө жана мээримдүүлүккө үндөп, ата-энелер атайын балдарын алып келип, кутучага биргеликте тыйын салганын көрүүгө болот. Бүгүн эми мындай кайрымдуулук негизи эле адам баласына пайдалуу нерсе эмеспи? Ошондуктан мен балдарым менен жылда келем, жылда катышам. Анан ошол балдарыбыз өздөрү топтоп жыл ичинде топтогон эмесинин каяка барарын да билет. Муктаж инсандарга, оорлуу инсандарга жардам бере тургандыгын билгенден мен бул күн биздин майрам күн. Андыктан мен ойлойм, иншалла балдарыбыз дагы ушундай иш-аракеттер менен келечекте жоомарт, мыкты инсан болот деп ойдом. Буюрса кайрым. Самасың, сен күн сайын салып турасың кутучага? Ооба. Кайсы окууга жөнөгөндө же сыртка чыкканда?
Магазинден келгенде ашып калган тыйындардан. Атың ким? Умар? Бүгін келдің бе? Бүгін тыйын салдың ба? Айқа салдың? Қанша сом салдың? Бир кутуча. Бір құтыча қанша жыл топтадың? Ушу күн сайын тыйын салып тұрасың ғой үйде құтычаға? Салбайсың ғой? Анча эле сабыр. 50 сабыр. 50 сом? 50 сом эле салып қойдың ғой? Молодец. Бүгін эмненин образын жараттың? Мен бүгін скелеттің образын жараттым, бұл скелет бұл мультфильмдер. Тұрасың ба бұл иш-чараға? Жо бұл быйыл биринчи жолу. Ушул образданадың бе? Өзүң же өз каалооң бе же? Бұл өзім қалам болды, анткени балдарды коркутуу менен алардын көңүлүн ачууда болчу. Ошо бул эме ар кандай мультфильмдерде эң главный каарман болуп эстелет. Ошо. Сен тыйын салдыңбы кутучага? Кутуча алып келдиңби үйдөн? Күн сайын салып турасың ғой үйдөн кутучага же? Салып турам. Канча сом салып турасың? 20-10 ошондой салып турам. Бул сен салган тыйындар кайсы жака кетет билесиңби? Жанагындай ооруп калган операцияга акчалар жок аналарга. Сен жардам берип турбайсыңбы ошондо? Эмки жылда катышасыңбы? Азыр кутуча алдыңбы? Канча жыл толтуруп келесиңби? Акчаны сага ким берет? Атам, апам берет. Ана сен саласың, Эже айтсаңыз ушул бүгүн азыр копилкаңызды, кутучаңызды төгдүңүз да, канча убакытта топтодуңуз, кандай болду ушундай? Мен 2 жылдан бeri топтоп жүрөм. Былтыр келе албай калгам. Укпай калгам да, билбей калгам, уже кеч угуп калгам. Быйыл болсо угуп 7 күндөн бери күтүп келаттым. Бүгүн келдик, буйруп Кудай насип болуп. Рахмат силерге ушундай мен уюштуруп муктаж адамдарга бергенге, возможность түзүп бергениңерге рахмат. Бул кутучага канча тыйын батат? Саламатсызбы кыздар? Бул кутучага канча сом салыш керек? Бул жаңы келип аткандарга эгерде мурда мындай кутуча алган эмес болсо, анда минимальный взнос 300 сом, то есть ошол эмеге операцияга кетчү акчага 300 сом коюш керек, бул минимум. Андан башка эгерде акча бере алса, андан көбүрөөк деле берсе болот. То есть минимум 300 сом коюш керек. Анысы канча батат бул жака? Бул жака ар кандай кагаз менен, монета менен чогултушат да. Ар кандай билбейм, мен чын санап көргөн эмес. Биз сразу эле тиги чоң кутуга кетет, андан кийин эсептеп көргөн эмес экенбиз. Саламатсызбы эже, бүгүн кандай өтүп атат, кандай иш-чарага келипсиз? Кутучага салдыңызбы? Жакшы кызым, мына мээримдүүлүк акциясы өтүп атыптыр. Жылда катышам. Балдарым менен, неберелер менен келдим. Бүгүн эки кутучаны салдыңызбы? Я. Бүгүн эки кутучаны салдыңызбы? Балдарым 3 кутуча салышты. Муну жаңы эмки жылга алышты. Бүгүн биринчи жолу кайрымдуулукка катышып атасызбы же жыл сайын катышып келесиздерби? Канча ушул кутучага канча салдыңыздар? Биринчиден бияка бизди конок сыяктуу чакырышты. Анан мындай мероприятияга мен биринчи жолу келип жатам. Мага аябай жакты. Анан кийин эмкизинде ушундай мероприятияга барышка аракет кылам. Анткени биякта көрүп кичине башкача атмосфера болду. Ошо эмкизинде келүүгө аракет кылам. Кандай ощущение болот анда өзүңүздүн сезимдериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз, көбүнчөсү жаш балдарга мындай жардам берүү боюнча кутучага кичине башкача сезимдер болду. Сценага чыгып кичине мындайча айтканда уялып кеттим кичине. Андан кийин ошо мындай кичинекей балдар келип сүрөткө түшүп дегенде аябай жакты. Ушундай мероприятиялар көбүрөөк болгонго ошондой көбүрөөк ушундай мероприятия көп болсо жакшы болот деп ойлойм. Кичинекей балдарга ушинтип жардам берип, ошон колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Молодцы, тогда все вместе стоим на своих местах, громко хлопаем и встречаем самые маленькие мыльные пузырики. Веселее! Здрасте,
Простите, 5 минут. Вы первый раз, да, участвуете в такой мероприятии? Который раз? Не первый раз, уже много раз участвовал. Как вы чувствуете, как ощущения? Ощущения самые высокие, самые хорошие. Это очень приятно помогать людям. Да. Я не могу вам объяснять, это просто приятно. Какое-то пожертвование, благотворительность, помогать людям. Спасибо большое. Тыйын акциясынын 10-чу ирет өтүп жатат. Буга чейинки 10 ирет өтүүдө Кыргызстан боюнча 70 балага жардам берип, ошондой эле муктаж болгон үй-бүлөлөргө да жардам берип келет. Кошумчалай кетсек, акция жылына 2 жолу өткөрүлүп, акциядан 250 000 сомдун тегерегинде акча топтолот. Республика боюнча мээримдүү тыйын жүрөктөн жүрөккө жылуулук тартуулаңыз аталышындагы бир топ иш-чараларды өткөрүп келет. Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду 2008-жылы 14-октябрда түзүлгөн. Нурай Меджерисова, Марал радиосу. Можете показать, я не знаю, этим же мячом в зал кинуть, и кто поймает, от вас это будет подарок.